Ушул биз 8 октябрда көчмө жыйын менен Талас областында бардык. Ушул Талас областында Нуртайзин Алымкулов сиз келе албай калдыңыз, сиздин жардамчыңызбы, сиздин орун басарыңызбы келди. Ошол бир айдын ичинде ушул 95% бүтүп калган 2 мектепти ишке беребиз дедиле. Нанаев орто мектеби менен Балбал орто мектебин. Анан 2 мектептин чатыры жабылбай турат. Ошол чатырларын да кылабыз дедиле. Капиталдык ремонттон мынакей 28 миллион каралган, 8и акчасы берип калганы турат. Шуну бир айдын ичинде чечип беребиз дедиле. Анан сиз айттыңыз эле жыйында, биринчи сиз баягы жаңы дайындалып келгенде ушул коэффициент маселеси чечилди деп. Бүгүн Минфиндин өкүлдөрү айтат, тактайт бош керек, чечилдиби бүгүн коэффициент? Баягы удорожание боюнча. Жок, чечилерек. Кандай түшүнсөк болот эми муну? Сиз өткөндө бизди ишендирдиңиз эле. Мына коэффициенттер чечилди, иштер бүтөт дедиңиз эле. Жок, Бактык Канаевич, мындай болгондо мага чейин коэффициенттер баягы чыккан 3 позиция боюнча билесиз, механизм, айлык, материал боюнча. Ошо менен Центр ценообразования башынан кайра карап, ошол коэффициенттер мурдакыдан ылдыйлап токтотулган. Анан мен ошону баягы өкмөткө да чыгарып, администрация президентке, ошонун мешбет менен бекителик деп биз өзүбүздүн жумушубузду жасап бүткөнбүз. Ошону бекиткенге мешбет комиссияны бир чогуу бир кылып койсок, чыгарып койсок жакшы болот эле да. Гострой бул жактан баарын аныктап, коэффициенттер даяр. Ошо Нуртайзин Алымкулов, сиз бизди ишендиргенсиз да. Мынакей биз чечтик, коэффициент чечилди. Ошол фирмаларга баарына төлөп берет, бүтөт деди, дагы деле карасаңыз, мына кыш келип калды, ушул 95% бүтүп калган мектептер бүтпөй атат да. Кандай эми бул? Же ачык эле айтайлы, быйыл анда токтотойлу. Бербейли анда бир ай деген сөздү. Коэффициенттер токтотуп, мынакей Жибек Курманбековна мына тыйындарды өткөндө дагы ушул жыйында айттык эле. Бербесеңиздер анда, бербей эле коюңуздар азыр. Анан азыр бергендин кажети кайсы? Кыш келип калганда. Же курулуш кыла албасак, же жол сала албасак, анда чечип бериңиздер, мартта чечип берейли, апрелдин аягында чечип берейли. Кандай дейсиздер, ушул кылсак болобу ушуну? Элдин баарын эле кыйнап эле айландырып эле жүрө беребизби жыл сайын эле? Кандай карайсыздар ушуга? Бактыбек Канбекович, сиздер мынакей финансирование ачат экенсиздер да, мынакей августта берип атасыздар акчаны. Булар иштете албай атат. Чырылдашып жүрөт. Анан өзүңөр каалаган объектиңерди киргизип атасыңар силер. Биз сунуштап, биз мына чогуу иштеп алып барып аткан титулга кирген объектилерди киргизбей, башкаларды салдыртып атасыздар. Минфин бербейсиздерби өздөрүнө, мынакей өздөрү отурат, өздөрү чечсин. Кайсы жерде мына кыдырып жүрөбүз көчмө жыйында. Силер билбейсиңер да, мисалы, каерде орчундуу мына керек маселе болуп аткан. Мына сиздин өткөндө ошол Таласка көчмө жыйында Мирбек мырза барып өзү көзү менен көрүп келди. Бактыбек Канбекович, мен транспорт боюнча биз переченде биз түзбөйбүз да. Мен транспорт өзү түзөт. Багы сумма общий канча сумма болуш керегин биз да чогуу аныктайбыз, бирок ал переченге мисалы үчүн бул объект кириш керек, кирбеш деп карабайбыз. Соц объектилер боюнча биздин ушул капиталдык салымдар бөлүмү менен чогуу карайт, анткени баягы мурунку бүтпөй аткан дагы объектилер бар да, ошо менен чогуу гострой чогуу каралат да бул жерде. Мынакей президент да өзү айтты эле, мына көп жылдан бери туруп калган социальный объектилерди бүтүрөйлү, жаңыларды салбайлы деген уран чыгарды эле. Ал иштелбей эле кайра токтоп калып атпайбы? Мына бүтүрө албай атабыз. Айтып атпайбы мен сизге? 95% бүтүп калган мектептерди бере албай атабыз. 100 жыл болуп калган ал мектептерге. Не бербей атсыздар эми тыйынын эми? 4 миллион, 5 миллиондон калып тура ошол. Чечип бергиле да. Кошумча айтып койсун. Кечиресиз. Тилек Кыдырмаевич, сиздерге түшүндүм. Толуктап койсок, сиздин айткан маселеңиз боюнча биз акчаларын бүгүн кетти баары. Каржылоо жанагы 2 объект боюнча Балбал, Нанаева. Нанаеваныкын биз жайында эле берип бүткөнбүз, Балбалдыкы бүгүн акыркы суммасы 4 миллион 900 котордук. Негизинен ал контролдогу объектлердин, бүтө турган объектлердин акчалары кармалган жок, баары өз убагында берилди.
Капалов орто мектебине да чыгарып беребиз дедиңиз. Капаловка да 5 миллион кетти бүгүн. 5 миллион менен эмне чатырын жабылабы, жаба албайбы? 10 миллион керек деп Бүгүнкү күндө бүтө турган объектлердин остаток акчаларын толугу менен бердик. Ал эми курулуп аткан объектлерди жанагындай крышасын жапканга же болбосо фундаментин бүтүргөнгө деген суммаларды толугу менен бердик да. Фундаменти кереги жок, чатырын жабыш керек. Чатырын жапкандардыкын жамгырга карга калтырбай. бердик, ал чатырына жаап тургандардын суммаларын. Тилек Кыдырмаевич, мынакей биз сиз жаңы келдиңиз эми. Биз депутат болуп баштап келгенден баштап эле ошол Таласта Сосновка Талас Ашутөр жолу боюнча бир нече жолу маселе көтөргөнбүз. Ушу ТОсун разработкага бериңиздер деп көп жолу сурандык эле. Ошол бул ТОну кийинки жылга ушул толугу менен ушул ТОсун карап бүтүрүп бергенге жардам берип койсоңуз, ушуну бюджетке киргизип, мынакей бюджеттер отурат. Анан Нурланбек Бектенбекович, сиз баягы анда да айттыңыз эле, өтмөктөгү баягы указательный дорожный знактар боюнча. Мына дагы деле салын элек. Азыр мына эми тумандар башталды. Чырпык сайып, тегерек чет менен өтөт эми элдер. Бир 10-20 указательный эле дорожный знактар бар. Ошону дагы деле кыла албай атабыз. Азыр тоң болуп калат, кантип кылабыздар эми? Бактыбек ал боюнча тапшырма өткөндө сиз айткандай берилген. 32 жол белгилери даярдалып, азыр 15-ин коюп бүтүптүр. Азыр жакында коюп бүтөт аякты. Жо, мен кече эле келдим, ар эчтеке жок. 15-ти коюп бүттүк деп тапшырма бизге маалымат берди да. Жөнөтүңүзчү анда, биз дагы көрөйлү. Кай жерге коюп туралар? Хорошо. Ошону бир карап коюңуздар. Талантбек Роскович, сиз дагы бара албай калдыңыз, ошо көчмө жыйынга. Сиз кетип калдыңызбы? Цифровизация кетип калдыбы? Мен заместитель калдым, Сагынбаев. Ушул ЦОН боюнча, Талас шаарындагы ЦОН боюнча биз барып жеринен көрүп келдик. Бул маселе абдан орчунду. Талант Роскович да өзү тыйым бөлүп берип, ошол жерди салдырабыз деген өзүнүн убадасы бар эле. Ушул боюнча да сиз маалыматыңыз болсо айтыңызчы, кандай? Саламатсыздар. Таластагы ЦОН боюнча биз деген МКВ 23-жылга курулушун киргиздик. Ал ошо Таласта жергиликтүү фонддон жана инфокомдун каражатынан буюрса салынат. 2023 аягына чейин бүтөсүздөр, э? Сиздер ошол Кара Бура районунда дагы ошол 3-кварталга ошо ЦОНду өзүнчө ЦОН ачабыз деп убада бердиңиздер эле. Ошол маселеси кандай болот Кара Бурадагы? Биз деген эми азыр өзүбүздүн мүмкүнчүлүккө жараша тиги бюджетти киргизип атабыз да. Анан бул жерден ошо жергиликтүү бийлик дагы көмөктөшүп койсо, ошо участок берилиши боюнча же болбосо бир фонддон акча бөлүнүшү боюнча болсо бизге жеңилдик болмок да. Негизи өзүңүз билесиз, санарип министрлигинин негизги максаты бул системаны алып келүү, жанакы ЦОНдорду, болбоорлорду ошол көмөктөшүп курса жеңил болот эле да. Мына сиздердин баягы ЦОНдун цифровизациянын кызматкери да биз менен чогуу ошол көчмө жыйында болгон. Ошол өзү көргөн, өзү ушул жерде маселе бар экенин. Губернатор менен дагы сүйлөштүк. Губернатор кол сунуп атат, мен да жардам берейин дейт. Силер жактан, силер тараптан биринчи кадамдар болсо деп алар күтүп атат да. Ошон үчүн элге шарт түзүп берип койсок жакшы болот эле да. Туура айтасыз. Биз бул боюнча жылдын башынан бери 3 калк төлөө борборун ачтык. Ошол өзүбүздүн каражат менен жана фонддордун каражаты менен жылдын аягына чейин дагы буюрса 3 ачылат жакын арада. Рахмат. Жебек Курманбековна, много коэффициент удорожания боюнча кандай кыласыздар эми? Кандай болот бул эми? Быйыл калдыбы же ушу менен же чечилеби? Баягы отчет берип атканда Акылбек Сөмешев айтты, если бүгүн фактически баягы материалдары боюнча ошол фактически алынган немелер болсо, ал маселелерди чечип беребиз депчи. Азыр Көстрой менен биздин балдар карап атышат. Жанагындай 1,6 же көбүрөөк коэффициент боюнча ал маселе кабинет министрлери менен каралып чечилет да. Ал боюнча мен айта албайт. Жебек Курманбековна, ал маселенин баардыгы каралып, чечилип, Гостройдо турат. Чечип бербейсиздер ошону. Турат, мына даяр. Акылбек Үсөнбекович да айтты, туура айтасыз.
Бирок айта берет экен да. Сиз дагы айтып атпайсызбы, мына чечилет, каралат деп. Турбайбы мынакей? Нуртайдын Алымкулович айтып атпайбы, мына даяр сиздер карабай жатпайсыздар. Бактыбек Каныбекович, ал Чечкиле боюнча дейм. кабинет министров чечим кабыл алат. Чечимди кабыл алдык деп айтты, карадык деп айтты Акылбек Үсөнбекович өзү. уруксат этсеңиз, Сиздерден эле турат деп атпайбы? уруксат этсеңиз туура айтасыз. Бул Госстрой ал боюнча перерасчет кылып бүтүштү. Бирок ушул эсепти такташ үчүн, бизди мыйзамдаштырыш үчүн атайын нормативный акт керек да. Ошону биз өкмөттөн чыгаргандан кийин, анан биз ошол сумманы коебуз деп, ошол маселе турат да азыр негизгиси. Ал Кабминден чечилет жакын арада. Анда Акылбек Үсөнбековичке кайра-кайрылат окшойбуз бул маселе боюнча. Жалпы эле кайрылайбыз. Нуртай Алымкулович, сиз дагы бир айтсаңыз анда. Маселелерди карабасак, эртең дагы мына кырдаал оор болуп кетет бул маселени. Рахмат сиздерге.